Сооронбай Жээнбеков ар бир президенттин чоң кыялы, максаты болот экен. Менин амбициялуу максатым Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоор эле, деп белгиледи Жээнбеков бүгүн 16 октябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынында. Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктарын өз ыктыяры менен тапшырып жаткандыгын расмий жарыялап жатып. Сооронбай Жээнбеков баса белгилегендей, бул долбоор боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр болуп, саясий чечим кабыл алынган. Эксперттер ишке киришип, маселе ордунан жылган. Билесиздер, бул долбоор Кыргызстандын келечеги үчүн аба менен суудай зарыл. Бийликке келе жаткан азаматтарга ушул ишти улантуу аманатын калтырып кетип жатам. Кудайдын колдоосу менен ушул долбоордун ишке ашуусун тилейм. Албетте, бүтпөй калган иштер калды, буга ичим ачышпай койбойт. Аткарылчу дагы милдеттер көп эле. Ушул курак, ушул кызматка жеткенге чейинки топтогон тажрыйбамды мындан ары да элим үчүн колдон келишинче жумшайм, деп белгиледи Сооронбай Жээнбеков.